Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер, замандаштар. Бул видеодон сиздер тексттик маалыматка которуу, башкача айтканда сүрөттү же болбосо камерадан дароо эле тексти бар файлдарды сүрөткө тартып, ошолорду текстке өзгөртүүнү үйрөнөбүз. Ал үчүн сиздер Play Market'ten же болбосо App Store'дон TextFairy деген тиркемени көчүрөсүздөр. TextFairy ушул платформа, тиркеме. TextFairy'ни көчүргөндөн кийин ачабыз дароо эле. Ачкандан кийин камерага, файлдарга доступ сурайт, разрешение бересиздер. Андан кийин ачканыбызда мына ушундай камера чыгат. Эгерде сиздер тексттик форматка өзгөртө турган кайсы бир файлды сүрөткө тартсаңыздар болот. Мисалы үчүн биз азыр мына Джеймс Клердин Атомдук адаттар китебинен кайсы бир бетин сүрөткө тартайлы дагы мына ошону тексттик форматка которойлу. Камераны ачтык, Netwig дейт, сканер кылды. Андан кийин мына жашыл сызыкчалар менен текст өзгөртө турган областын белгилейбиз. Бетин дагы кыркып коелу. Андан кийин төмөн жакта ОК деген кнопкасын басабыз. ОК. Генерация башталды. Бир аз убакыттан кийин мынакей абалы начар көрүнгөн адам. Бул айта кетүүчү жагдай дагы платформа ң тамгаларын тааныбайт. Кайрадан жазып чыккандан көрө моундай текстке өзгөртүп, бир аз редакциялап коесуздар. Бөлүшүү үчүн отправить кнопкасын басканыбызда социалдык тармактар, WhatsApp, мессенджерлер чыгат. Ошолор аркылуу тексттик форматта бөлүшсөңүздөр болот, же болбосо скопировать аркылуу биздин текстибиз буфер обменге көчөт. Андан кийин сиздер Wordко которуп, редакциялап алсаңыздар болот. Же болбосо мына экспорт PDF форматка экспорттоп аласыздар. Экинчи жолу, эгерде сизди жаныңызда форматын өзгөртө турган же болбосо текстке айландыра турган китеп дейсизби, сүрөт дейсизби жок болсо, жана ал сиздин галереяңызда болсо, мына төмөн жакта галереянын иконкасын тандап, сиздин устройстводагы телефон же компьютердеги сүрөттөрдү дагы которсоңуздар болот. Мына сүрөттү тандадым. Бул деле жанакы Джеймс Клердин Атомдук адаттар китебинен сүрөткө тартылып алынган. Жанакындай эле текстке өзгөртүүчү областты белгилейбиз. Андан кийин төмөн жактан ОК. Бир аз күтө турабыз. Биздин маалыматтарыбыз тексттик форматка которулат. Эгер реклама чыкса, аны жөн гана өткөрүп жиберебиз. Өзүн өзү башкара билүүнүн сыры. Биртке редакциялоо аркылуу тексттик форматка которуп алабыз.